Тарыхты унутпасак, келечек бизди унутпайт. Бүгүн Биригелик коомдук бирикмеси мекенди коргоочулар күнүнүн урматына ата мекендик согушта курман болгондорду эскерип, Борбордогу баатырлар аллеясы мемориалына гүл коюшуп, андан соң согуштан курман болгон баатырларга багыштап Куран окушту. Бирикменин жетекчиси Азамат Баяманов куттуктоо сөзүн айтып жатып, 23 февралдын тарыхын келечек муунга туура жеткирүү маанилүү экенин, анын урматына бирикме жылына мындай иш-чараны өткөрүп турарын билдирди. Өзүңүздөр билгендей, азыр жаштарыбыз башка нерселерге кызыгып кеттик да, башка бир багыттарга көздөп жатабыз. Бирок ошол эле учурда биздин тарыхыбыз бар да. Тарыхыбыз бар, биздин аталарыбыз канча деген канын төккөн, канчалаган жанын берген, ошол биздин келечегибиз үчүн, келечек урпактар деп. Курамы жалаң дымактуу жаштардан турган Биригелик коомдук бирикмеси жаштарга тарыхты эске салган пайдалуу иштерди жасап, келечек муундун аң сезимин буруу маанилүү деп эсептейт. Андыктан иш-чаранын жүрүшүндө бул күндүн тарыхына токтолуп, мекен коргоочуларын бүгүнкү майрамы менен куттукташты. Белгилүү болгондой, түзүлгөнүнө 2 жыл болгонуна карабай, Биригелик коомдук бирикмеси коомго пайда алып келген ар кыл багыттуу иштерди алып барып келишет. Бул негизи Советтер Союзунун армиясынын негизделген түптөлгөн күнү болуп эсептелет, 23. Негизи СССР маалында бул майрамдалган эмес, бирок кийин СССР бузулганда 2003 жылдары бизге эмне болгон? Бизге ошол армиянын түптөлгөн күнүнө карата бул ата мекенди коргогондордун күнү деп эсептелинип калган. Бүгүн бул жерде 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата Биригелик коомдук бирикмеси эскерүү кечесин өткөрүп жатат. Кыргын согуш канча жанды жалмады, каргайт аны өлгөндөрдүн жарлары. Каргайт аны кара кийген энелер, кайран кыргыз көрбөсүнчү балдары. Ошол күнгө жеткирген биздин аталарыбызга, агаларыбызга, инилерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле мекенди коргоочулар күнүнө байланыштуу бүгүн Кыргызстандын башка аймактарында да иш-чаралар өткөрүлдү. Акыл Аймаратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.